Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ormatlı bizden mekemdeşler, ormatlı bir tuğanım. Bakıt Ordosu Übülörlük Akademiyasının aldığında açılgan Çay Üstünde programmasına hoş geldinizler. Bugünkü bizden konuğumuz Kırgızstan'a tanımalı alımlardan biri, dini hizmetker, oşerler uçurda qoğumduk işlerden çette kalbagan, daima özünün oy pikirin, sunuşun daima götörüp gelip, özgüçü yaşlarda tarbiyalap, kalıptandırıda üzgültüksüz emgegin arnap gelgen ustazlardan biri bol Yusuf Hacı Saypiyev. Yusuf Hacı Saypiyev Kırgızstan'daki sanalı muras iliminde ey bolgan hadislerden biri. Anda mesela onuğumuz Yusuf Hacı Saypiyev bizden beriге hoş gelipsiz. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizden konuğumuzga söz bereden aldın. Bugünkü Çay Üstünde programımızın atalışı üydögü talim bolmokçu. Anlıktan bizden konuğumuzun adistigi dağı, algan bilimi dağı. Emgek üstünde bizge üzürlü özünün tecrübası menen dağı. Mına uşul talim, tarbiya tegereginde adis bolgonduktan biz bugün üydögü talim tegereginde söz kılmakçımız. Anda mesela Yusuf Hacı üydögü talim tegereginde söz kıla turgan bolsak bugün kançalık üydögü talimden manilүүлүгү бар. Анын канчалык жашоодон орду бар? Ушул тегеректе эки сөз айтып берсеңиз. Bismillah, elhamdülillah. Urmatlı zamandaşlar, urmatlı musulmanlar, barыңыздарга Аллахтын тынчтыгы жана саламы болсун. Эми Аким Устаз, сиз жана көптөгөн эл агартуучу алымдар, устаздар ушу мээнет кылып, эмгек кылып, элдерге өзүбүздүн билишибизге жараша, тажрыйбабызга жараша талим тарбиянын усулдарын сунуштап келебиз. Жогорку окуу жайларда, мектептерде, медреселерде, ошондой эле диний окуу жайларда, ал эми бала бакчаларда, анан үйдө. Талим тарбиянын даражалары, мындайча айтканда, өтө бир көп да, ар кайсы тармакта. Мен айтар элем, ушул талим тарбиянын эң башаты, булагы, бул үй бүлөдөгү талим тарбия. Үйдүн ичиндеги бул бир болот китеп окуп берүү, бир болот баланын көзүнө китеп көрүнүү, баланын көзүнө ошол жашоо көрүнүү. Ошондуктан биз канчалык аракет кылбайлы, канчалык балдарга айтпайлы, айтканыбызга кылганыбыз дал келбесе, жүрөгү таза, чындыкка ишенген, ар дайым туура пикир, туура ниеттеги балага өөн учурайт экен да. Айтканы бул, кылганы бул депчи. Ошон үчүн биз ар дайым өзүбүзгө дагы эскертүү катары, балдарыбызга дагы эскертүү катары күнүгө балага китеп окуп берип атканда, мен өзүм ошого муктажмын, мен канчалык амалдамын. Себеби биз канчалык көп бирөөгө айтсак бир нерсени, ошончолук өзүбүзгө пайда экен да. Бир чүпүрөк аябай кир деп калган болсо, аны жууган сайын андан кир кетсе кетпесе, адам өзүнүн колу таза болуп кала берет. Жумшак болуп калат экен да. Туура айтасыз. Биз бирөөнү баягы хидаят жолуна баштоо, ал илимди, билимди кылуу Аллахтын иши. Вама алайна иллал балаг деп пайгамбарларга Аллах Таала айтыргандай эле, биз жеткиребиз, анан Аллахка таваккал кылып Аллахка тапшырабыз. Бирок ошол жеткирүү милдетин аткаруу бизге милдет. Ошондуктан мен айтар элем, талим тарбияда үйдөн башташ керек. Бул деген сөздө Юсуп Hacı талим тарбия бир гана атайын курулган тарбия берүүчү мекемелерге, же болбосо тарбия берүүчү тарбия институттарына гана байланып калбастан, анын эң алгачкы пайдалуу үйдөн курулат экен да. Мындай түшүнсөк болот экен. Мисалга биз олтурган кеңсе, студия азыр жарык да. Себеби ар тараптан бизде чырактар курчап турат. Ошол себептен бизге азыр могу жерде абада учуп жүргөн миңдеген кыпын чаңдар көрүнбөйт. Мен эмне мисал келтиргим келип атат? Мисалга үй караңгы болсо, анан айнектин четинен бир кичине гана бул жычыктан бир нур кирсе, жарыктык. Күндүн шооласы. Шоолар, шаң. Эми ошону мынтип айланып карасаңыз, шаңдын айланасынан ошол жарыктыктан өткөн чаңдын баары көрүнөт да. Ооба. Себеби бул жерде караңгылык көп, микроб көп, чаң көп, анан жанагы күндүн нуру
өтө аздык кылып атат. Ошондуктан бизге байкалып атат жанагы чаңдарчы. Дал ошондой эле талим тарбия, үрп адат, салт, каада нартолук, бартолук айтылбаган үй бүлөдө ал үйдө башкалардын талими, сырттагы чөйрөлөрдүн таасири, ошондой эле жаман үрп адаттар жана менменсүү, текебирчилик, өзүн билемдиктин чаңы, кири ошол үйдө байкалып калат. Анан ошол үй бүлөдөн бирөө жарым атасы мечитке барып бир аз угуп келсе, же баласы бир досторунан бир жакшы сөз угуп келсе, же аялы бир талимге барып бир студиядан бир жакшы нерсени угуп келсе, ошол үйгө киргенде жана кичине нур сыяктуу бир илим алып келди да. Анан үйдөгү жана чаңдар көрүнө баштайт да. Мен балам монтип мага баш ийбейт турбайбы? Мен күйөөмө монтип баш ийбейт турбаймынбы? Неге ата келди? Атасы келсе баары жайында эмес, баары өзү менен көрүнүп калат да. Себеби ал жактан ал нурдун жанагы бир тамчы болсо да аны алып келди. Анан качан ошол үйдө китеп ачылса, мисалы үчүн китепте бир хадис жазылып турат. Кадимки кагаздын китебинде. Ошол кагаздан жасалган китеп менен телефонду ачсаң эле ошол эле текст жазылып турат да. Экөөнү окуганда асман менен жердей айырма бар. Себеби бул китептеги текст бул китепте. Бул жабылат дагы бул жакта турат да. Ал эч качан өзгөрбөйт. Аны бирөө фотошоп кыла албайт дегендей. Ал эми бул телефондогу нерсе болсо, бул жаңы нерсе, анан ол китеп эмес. Себеби китепти окуу негизи эле китеп бул эң тарыхый, эң эски биринчи жаралган нерсе да. Алла Таала биринчи Бул чыныгы табият бул. Лаухул махфузду жаратты. Анан калемди жаратып туруп, тагдырды жаз деп буйрук берди да. Биз эң байыркы, эң адамдан дагы мурда жаралган бир аспап, Алла Таала ушул дүйнөнүн программасын жаздырган аспап, китептен биз түздөн-түз талим алат экенбиз да. Ошон үчүн китептин таасири бөлөк экен. Ал эми бул жерден телефондон, экран аркылуу бөлөк экен да. Мисалга, бул жерде сөзүңүз бөлгүм келип атат. Сөздүн башында биздин көрөрмандарга түшүнүктүү болсун. Бул эмне дегенде бүгүнкү биздин үйдөгү талим деген программадан жөн гана бир теорияны эмес, практикалык кадам зарыл экендигин мен байкап атам да. Мен угармандарга да ушул нерсени баса белгилегим келип атат. Эмне үчүн дегенде, бул жерде үйдөгү талим жөн гана бири-бирине сөз айтуу эмес, сөзсүз түрдө бир китепти кармап, ошол китептин үстүнөн окуу аркылуу, ошол китеп менен ошо жуурулушуу аркылуу балдарга бир жакшы багытты, жакшы бир талимди үйрөтүү экен да. Үйрөтүү экен. Эми ошол устаз туура айтасыз. Балдарга биз жөн эле китеп окуп коюу эмес. Ошол китептен биз өзүбүз, мисалга арабча текст болуп калды, же бир кыйын фикый маселе болуп калды, же бир өтө бир кенен чечмелене турган Куранын аяты болуп калды. Эми муну биз түшүнбөйбүз да, же бул кыйын нерсе экен деп эмес да. Биз ошол китептин талимдин үйдөгү болгон китеп окуу сабактын өз сүрөтүн түзө берели. Алла Таала бизге ошонун таасирлерини өзү жеткирет да. Бул хадисте келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, качан бир кайсы бир үйдө талим болсо, Куран, тажвид, фикх, кандай эле дини шариаттын китеби окулса, ошол жерге периштелер үймөлчүктөйт дейт. Анан алар бири-биринен мынтип үймөлчүктө отуруп, Аллахтын хузуруга чейин жетет. Алла Таала баарын билет. Кайдан келди, эмнеге келди, эмне зычу болуп атат. Алла Таала аларга сыймыктануу менен айтат акырында. Аларга айткыла: "Куму магфуран лакум", алар ордунан турсун, күнөөлөрү кечирилген абалда дейт. Эми биз коноктосуу үчүн, 4 кишини коноктосуу үчүн бир канча күн үйдү жыйнайбыз. Анан акча каражат кетирип дастуркан салабыз. Анан ошол коноктор биздин үйүнө келип кайра кетет. Эми ошол келген конок бизге материалдык жактан бизге зыян чыгат, бирок биз руханий жактан жакшы конок болсо бизге бир нерсе таштап кетет. Эгерде жанагындай эле болсо ал бир нерсеңди сындап кетет да. Мен айтмакчымын, периштелерди үйгө миллиондогон, миллиарддаган периштелерди үйгө конокко тосуу үчүн эч кандай бир тыйындын кереги жок да. Акча чыгымдын кереги жок. Могул жерде текчеден бир китепти алдыңыз, ачтыңыз. Келгиле чогулгула.
чогулду баары. Ошол китепти бисмиллада окуй баштаганыңызда хадисте келгенде периштелер үйүңүзгө келди. Китеп жабылгандан кийин ушул отурган жериңерден, жерге отурасызбы, столго отурасызбы, тур күнөөң төгүлгөн абалда деп. Мынеки. Караңыз. Эми Медина шаарыны Мунаввара деп коебуз. Мекке шаарыны Мукаррама деп коебуз. Мединаны эмнеге Мунаввара дейт десе, периште көп экен да жерде. Нурдалган аймак. Нурдалган. Периште көп болгондуктан нурдалган экен. Неге? Дүйнө жүзүдө миллиарддаган мусулмандар салават айтат экен. Ар бир салаватты бирден периште барып пайгамбарыбызга жеткирет экен. Эми элестетиңиз, ал жерде тыгында. Периштелердин тыгыны ушунчалык, анан асмандан караганда Аллахтын назарында бул нурдан жасалган периштелер ушунчалык көп болгондон кийин шаар өзү нурданып калыптыр да. Анан билесиз, Медина шаарынын эли жумшак болот. Кулк мүнөздүү болот. Өтө жөнөкөй болот. Не үчүн? Себеби периште көп жерден периштенин сыпаты жок экен атамга. Периштенин сыпаты эмне экен? Итаат кылуу экен. Эмнеге буйрулса ошондон башка иш кылбайт экен. Жынска бөлүнбөйт экен, жебейт экен, ичпейт экен, тамак ичпейт экен жана башка. Алар бир гана кылган жумушу эмнеге буйрулса ошону кылат экен. Итаат. Эми элестетиңиз, күнүгө сиз кой кайтарсаңыз, кой жыттанып каласыз. Ат минсеңиз, ат жыттанып каласыз. Темир менен иштесеңиз, түтүн жыттанып каласыз. Атыр сатсаңыз, атыр жыттанып каласыз. Эми күнүгө олар болбосун нерсе, китепти ачып туруп эле үйдө бир талим кылсаңыз, периште чөйрөдү, бизде тороп калды, анан периштенин сыпаты жанагы эң негизги сыпаты итаат кылуу сизге, балдарыңызга, аялыңызга баарына жугат экен да. Анан бири-бирибизге итаат башталат экен. Аллахка итаат башталат экен. Мына проблема. Бул талимдин баягы ачып, андан бир нерсе түшүнгөндө мурдагы таасирлери, мурдагы бир зарыл нерселери да, мындай руханият жагынан периштелердин итааттыгы бизге не болот экен? Жугат экен. Устаз Юсуп, ушул жерде бүгүнкү күндө биз мына үй бүлө көйгөйлөрү менен алышып келебиз. Үй бүлө ичиндеги болгон аркы терки күнгөй тескейин аралашып калдык. Идеги эле коомчулукта белгилүү да. Кээ бир үйдөгүлөр үйүнөн тынчтык кетип калып, кыжалатчылыкка кабылышат. Эмне үчүн мынтип атам? Эмне үчүн ынтымагым жок? Эмне үчүн балдарым мени укпайт? Эмне үчүн аялым мени укпайт? Эмне үчүн менин күйөөм зөөкүр дегендер толтура да. А көрсө, маселени чечүү сыры өтө жөнөкөй турбайбы? Ал эмне дегенде, үйдө ошол жакшылыкты жугузган периштелерге орун берүү. Жоксо периштелерди конокко чакыруунун эң бир жакшы жолу, жеңил жолу. Ошол эле учурда кыргыз айтат эмес, бала мындайча айтканда куш уядагысын алат деп. Куш уядагысын алат деген сөздөн түшүнсөк болот, баланын бүгүнкү күнү эртеңки тагдыры турбайбы? Аны бүгүн талимге, тарбияга, үй ичиндеги карапайым жөнөкөй эле усул менен 10 мүнөткө, 15 мүнөткө отургузсак, муну мен өзүмдүн туугандарымдын бирөөсү келип сыймыктануу менен, сүйүү менен айткан эсимде да. Бул үйүмдөгү болгон тынчтыкка мен жөнөкөй жол менен жеттим. Көрсө китеп кармаш керек экен бала менен чогуу деди да. Мына ушуну сиз азыр кеп козгоп калдыңыз, устаз Юсуп. Мындан дагы сырткары бүгүнкү күндөгү коомчулукка дагы эмнелерди сунуштаксак болот? Ушул китеп менен кошо эле, талим менен кошо дагы бир тарбиялык жагын камтый турган. Эми ошол китепке дагы маани берүү керек. Себеби китеп бая комплекстүү түрдө кээ бир китептер бар. 365 күнүм деген бир китеп бар экен. Ал жерде ушул бир жылда ошол ар бир күнгө бирден тема коюптур десеңиз. Ал жерде бир 2 аят, 2 хадис, 2 окуя, 2 макал, 2 мисал. Жашоого тиешелүү, инсанга тиешелүү. Такыбалык, эртең уурулук жөнүндө, анан зөкүрлүк жөнүндө, анан эртеси күнү орозо жөнүндө. Кыскасы ушундай темаларды, өтө зарыл темаларды аяттан, хадистен, окуядан, мисалдардан, макалдардан келтирип койгон да. Эми ошону күнүгө бирден теманы ачып, балдарга кенен ошону атасы, же эжеси, же апасы окуп бере берсе, китеп окуй ала тургандар эртең сен окуйсуң деп ушундай окуй бериш керек. Анан ошол жерден бүткөндөн кийин жанагы жыйынтык чыгарыш керек. Алла разы болсун. Устаз Юсуп, ушул жерде мен да кошумча кылгым келет. Биздин өзгөчө көрөрмандар ушундай үйдөгү талимдин маанилүүлүгүн, маңыздуулугун туйгандан кийин чындап эле алар китеп издеп баштайт. Эмнеден баштасам экен деп. Ошого мен кошумчадагы оюмда Момундардын бакчасы деген китеп кыргызчаланып калган. Анын орусчасы бар. Кимдеги кайсы бир үй бүлө бар, арабча түшүнө алат.
Мына ошентип кошумча китеп катары ошол момундардын бакчасында колдонсо болот. Же болбосо 40 хадис деген китеп бар. Бул 40 хадисти да колдонсо болот. Мына ошо же болбосо бүгүнкү күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан которулган бир жөнөкөй, жеңил, күнүмдүк турмушта керектелүүчү маселелерди камтыган хадис китептер бар. Булар да колдонсо болот деп биз сунуштап өтсөк болот да. Ооба. Колдонсок болот, ошо кыргызча муфтияттан баягы уруксат алып жазылган китептин баары эле ошо талим негизинде жазылган китептер. Анан ошол китепти окугандан эмне дагы пайдалар да. Ошол балдардын мисалга мен айтар элем, үйдө баары намаз окуш мүмкүн да. Үйдө баары жолукчан же бир дин жолу менен мындай жашашы мүмкүн. Практикалап этиши мүмкүн дейм. Бирок күнүгө ошол баарын чогултуп туруп, бир 15-20 мүнөт китеп окуу бул өтө кыйын нерсе да, өтө кыйын нерсе. Буга баягы нафс моюн жарып бербейт көбүнчөсүчү. Бирок ушуну биринчиликке коюш керек да. Ошондо гана биз баягы уюткулуу калкпыз деп коебуз го. Биз уюткулуу могу чайдын астына могу сахардан экөөнү салып койсоң, азырынча эрий элек, чайга таттуу чыга элек, бирок жана сахар бар да. Могу кашык менен бир-эки эле кыймылдатып койсоң, ал таттуу болуп калат деген. Ошондой эле биздин ата бабабыз, биздин тиги көптөн берки бир аталарыбыз бизге уюткуну жанагы түпкүлүктү түзөп койгон. Ал биздин ички фитрат жанагы пейилибиз, жана тилибиз, динибиз, мына ушунун баары. Бирок муну биз бир аз кыймылдатыш керек да. Аны ал деген талим. Ушу талимсиз, себеби Алла Таала Кур'ан-ы Каримде биринчи икра оку деп айтып атпайбы? Намаз оку деп баштаган жок, орозо карма деп баштаган жок. Кур'ан бул оку деп түштү. Демек биз көп окушубуз керек. Окуудан баягы имам Шафи айткандай, мен өзүмдүн устазыма зейним начар деп арыздандым дейт го. Анан устазым айтты, фа аршадани иля тарки мааси, күнөөлөрдү ташта деп бизге мага айтты дейт. Себеби бул илим Аллахтын нурларынан бир нур. Ал эми нур болсо, ла юатали аси, күнөөкөргө берилбейт дейт. Эми карышкыр менен кой бир жерде жашабагандай эле, караңгылык, жарыктык бир жерде болбогондой эле, күнөө менен илим, билим, талим бир жерде болбойт да. Ошон үчүн балага ошол жаман нерселерди, жаман адаттардан арылтып, ошол талимге көбүрөөк сугарыш керек. Сөзүңүздөн байкадым, устаз Жусуп, көрсө бул жерде сиз айтып аткандай, караңгы менен жарык бир жерде болбогондой эле, ыйман менен сабатсыздык дагы бир жерде болбой турбайбы? Ошондуктан урматтуу биздин катталуучулар, урматтуу биздин калайык калк, бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө биз байкаган өзгөчө маселе, биз эртеңки күнү балдарыбызды башка бирөөнүн колуна берип, анан ошонун гана тарбиясынын негизинде бала катары кабыл албастан, анын эртеңки келечегине үйдөн эмне кам көрө баштаганыбыз эң жакшы экен. Бул бир гана баланын өзү үчүн эмес, үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпысына пайдалуу болгон иш аракет экен. Уста Юсуп, ушул жерде биздин көрөрмандарга, жалпы калайык журтка бир практикалык бир көрсөтмө бере алабызбы? Айталык, бир киши өзүнүн үйүнүн кире беришине күнүгө саат 20:30 талим деп бир жерге жазып койсо. Анан наркы бөлмөнүн дагы бурчуна күнүгө 21:30 талим деп. Ушундайгы бир кайсы бир тажрыйбада ушундай бир усулдар барбы? Ооба, мен билген кишилерден бар. Аларда бир кадимкидей эле жанагы корзинка бар, аны бир жерге коюп коюшкан. Телефондорун өчүрүп баары. Ошол жерге чогулта калышат. Эң биринчи нерсе ошол. Эң биринчи бүгүнкү жолтоо болгон нерсе телефон. Мурда билесиздер, Аким устаз. Бизде свет жок болчу. Кээ бир учурда. Анан жанагы шам чыракты коюп туруп, анан башка жак караңгы да. Караңгы баары ошол жерге келесиз. Ата-энебиздин тиресине келип отуруп калат элек. Мына ошондо бизге айтчу нерселерин айтат эле да. Азыр биз светти өчүрбөйбүз, Wi-Fi'ди өчүрүп же телефонду өчүрсөк, анан өздөрү эле отурган жерден зеригет. Анан ошентип китепти ачып келгиле. Деп эми балдарды көндүрүш керек да. Бала бейбаш болсо, бала айтканды кылбаса, анда кыйын эле эртеңки тагдыр. Бүгүн айтканды кылбаса, эртеңдер айтканды кылбайт да. Биз картайган кезде анан бизди корболуубузду эч ким каалабайт. Ошон үчүн балага азыртадан ошондой тартип түзүш керек. Күнүгө ушул убакытта сабак деп бекем. Мен жок болуп калсам, тиги кылгыла деп WhatsApp'тан айтып, кайра-кайра дайындап, анан көргөзгүлө кылып атасыңарбы деп, бул баланы катуу эле айтыш керек. Туура айтасыз, устаз Юсуп.
мен байкап турам, мен сымал биздин көрөрмандарга деле байкалды болуш керек. Көрсө үйдүн ичиндеги болгон аура дейбизби, үйдүн ичинде болгон жалпы тартипти жөнгө салуунун эң бир жөнөкөй жана колдон келе турган бир багытын көрсөттүңүз да. Ал эмне дегенде эң алгач расписанияны үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу макулдашып алуу. Экинчиси, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы болгон байланышка биринчи тоскоолдук кылган ошол өзү акча төлөп коюп койгон Wi-Fi. Үчүнчүдөн андан дагы чоңураак акчаны төлөп чөнтөккө салып койгон телефон. Анда, значит, бизде эң алгач расписанияны коюу экен, урматтуу биздин мекендештер, экинчиси Wi-Fi'ды үзүү экен, үчүнчүсү телефондорду жыйнау экен. Эгерде биз ушундай кылган болсок, анда үй бүлө ичиндеги болгон таалимге, мындайча айтканда, дап даяр эмне чөйрө түзүлөт экен, абал түзүлөт экен. Анда эмечи, ошол бизде балким бүгүнкү күндө көп кишилер таалимди баштай элек болушу мүмкүн, устаз. Ошон үчүн эң алгачкы таалимди көпчүлүк үй бүлөлөр ойлошу мүмкүн да, биз эмне биринчи биз үчүн кадам болуш керек деп. Эмнени окуп баштаса болот эле. Биз жогору жакта сунуштадык, мондай китептер деп. Бирок мен ойлойм, бул жерде мындан да бир жөнөкөйрөөк бир багыты барбы? Сунуштап кое турган. Ой, мен баягы кыргызда айтат го, атанын сөзү ок дейт го. Аталардын мындай сүрү болот, эмнеси болсо да эркек киши катуураак мүнөздүү болот. Ал эми азыр бир карасак, мектептерде агай азайып кетти. Эркек мугалимдер. Эркек мугалимдер азайып кетти. Ошон үчүн балдардын мектептеги таалими дагы ошого жараша болуп атат да. Анан жанагы туура айтасыз. Шиштака кийген туфличен эжей чыгат экен дагы бир бурчта туруп физкультура өтөт экен. Балдарга ойной берле деп топту берип коюп, анан тияктан өзү телефон чугуп турат, мисалга да. Анан ал балдар каалагандай ойнойт. Же ал бир физзарядка кылбайт, же бир футболду үйрөнбөйт, же бир курал колдонгонду үйрөнбөйт. Агайлардын баягы мындай кыл деп катуу агайлардын сүрү жок болгондуктан балдардагы болгон психологиялык зарылчылык өзү жоон үнүгүш керек эле. Эми мектептен ал нерсе жок болсо, анан үйгө келсе, үйдө дагы атасы аларга бир кичине бир катуураак айтпаса, эми ошол баланын жана жайдак болуп кетти деген сөз да, мындай эркин болуп кетти. Ошон үчүн ата китептен сырткары дагы эле кичине бир өзүнүн сүрдүү каардуу сөзү менен бир аз бир нерселерден тыюу, бир нерселерге буйрууну айтыш керек. Анан балдарга ошол китеп эле окуй беребезден ошол кесипке үйрөтүш керек. Мисалга бир нерсени оңдоо, бир нерсени кыла калуу дегендей, ошол баягы убактысы көбүрөөк телефонго кетип атпайбы? Ошол убактысын уурдаш керек да бери. Ошону бери уурдаш керек. Эң алгач бала менен сүйлөшүүнү үйрөнүш керек. Биз азыр ушундай 9-класска чыгып калды, 10-класс менин балам мисалга, ушундай отургузуп чай ичип эле. Балам кандай болуп атат окууларың, кимдер менен дос болуп атасың, алдыга койгон пландарың кандай деп ушундай сөздөрдөн сүйлөшкөнгө мындай бир ортодо бир парда тосулуп калыптыр да. Ал өзүнүн эмеси менен сиз өзүңүз жок. Ошо бала менен эң биринчи кыз менен болсун, бала менен болсун, ортодогу жанагы көзгө көрүнбөгөн парданы алып, ачык достой сүйлөшө алуу. Андан кийин ошол кандай темада китеп болбосун, кыргыз эл макалдары болсун, эмнеси болсо дагы аз-аздан. Могу 1 тонна сууду бир таштын үстүнө куюп салгандан көрө ошону тамчылатып койсо бир күн тешет дейт го. Бул нерседе шашпаш керек. Анан жанагы стангыч боломдо эле барып 300 кг көтөрүп элди оорутуп албаш керек да. Аны бир 25 кгдан башташ керек дегендей эле күнүгө аз-аздан шашпаш керек бул нерседе. Эми бир күн эле алым болуп кетем эмес. Ошол жеткиликтүү 2,5 мүнөт болду. Андан көп эмес. Урматтуу биздин угармандарыбыз, калайык калк, чындап эле келген учурда бул өтө эле татаал маселе эмес экендигин биз байкадык. Устаз Юсуп адис катары ушул маселени өз жон терisi менен көтөрүп, жумурай журтка сунуш катары дагы айтып аткан маселе эмне дегенде, бул бир эле учурда коомдогу болгон чоң көйгөйлөрдүн алдын алуудагы эң алгачкы дары ушул деп ойлойм да. Себеби дегенде, сиз айтып атпайсызбы жогору жакта, биз күндүгө аз-аздан берген учурда балдарыбыз менен журулушуп отуруп, бир күн уурулуктун кесепетин, бир күн жалган сүйлөгөндүн кесепетин, бир күн айтайлык гыйбат кылгандын кесепетин, бир күн айтайлык адал оокаттын фазилетин, бир күн достуктун артыкчылыгын сөз кылып отурсак, бала сиз айткандай барып, бала үйдөн чыгып коомго кошулганга чейин коомго даяр инсан болуп калыптанып калат экен деген биз тыянакка келсек болот. Себеби дегенде, чындап эле сиз жогору жакта айткандай, илгерки биздин аталарыбыз менен
Çoң улуу муун өзүнөн кийинки балдарын тарбиялаган мезгилде сиз айткандай очоктун боюнда отуруп эле тамактын үстүндө отуруп эле ошол нерсе менен кылган жеткизген. Көрсө биз бүгүнкү замандын жаңы замандын кээ бирки элементтерин ортобузга тосук катары коюп алып туруп бүгүнкү күндө түз сүйлөшүү, алабал сурашуу, же болбосо анын эмне менен алектенип аткандыгы жөнүндө эми эч кимдин кызыкчылыгы жок. Эми Устаз Юсуп, айтсаңыз, мына ушул үйдөгү таалим үчүн канчалык ар бир өзгөчө муну чечүүчү ата-эне да. Ошо ата-эне үчүн эң зарыл сапат катары чечкиндүүлүк тегерегинде да сөз кылсаңыз. Себеби дегенде бир күн сөздү угушу мүмкүн бүгүн бизден. Анан эмне кылсам экен деп бир чечкиндүү кадам таштай албай күндү күнгө өткөрө беришет да. Ошол тегеректе да айтсаңыз. Ооба, чечкиндүү кадам эми ар бирибизге маалым да, биздин үй бүлө, ички жашообуз ар ким өзүнө жараша тыянак чыгарыбыз керек. Эми баары эле мындай таалим кылбайт эмес. Өтө көп кишилер бар. Үйдө таалим дегенде сырттагы жумушун таштап чуркайт. Балдарын ойлойт да. Ошондуктан ар бир ата-эне bir жакшы китепти алып, ошол күнүн белгилеп, мисалга, эртең мына жума күнү буйрса балдарым баарыңар жакшынакай кийинип, дарат алып жума намаздан келгениңерден кийин жакшынакай тамак бышырам, тамактан кийин бир аз китеп окуйбуз. Деп ушундай бир кандайдыр бир жакшылыкты белгилеп туруп дата менен баштап жүгөрсө дагы болот, же бирөө жарым бир мисалы үчүн балам 12 жашка чыгып турсун, баатыр болуп турсун, солдат балам, жоокер балам, баатыр балам. Мен балага жашына чыгып калыптырсың. Эми ушул күндөн баштап туруп мына китеп окуй баштайлы. Деп ошондойдур бир айтты, жуманы, орозону бир себепти баштап туруп кылып жүгөрүш керек да. Жөндөн жөн башталбайт бул нерсе. Ушундай экен да, кылыш керек экен да деп эле калып кетпеш керек. Абдан жакшы. Устаз Юсуп, чындап эле бүгүнкү күндө коомубузда дагы көйгөй жок эмес. Аны айрыкча сиз көтөрүп келесиз. Өзгөчө жаштарга, ар бир элдин, ар бир улуттун келечеги жаштар эмеспи? Ошондуктан ошол жаштарга берип келген сунуштарыңызда сиз көпчүлүк учурда ошол балдардын азыркы акыбалын эске аласызбы, же алардын эртеңки келечегин эске аласызбы? Мен алардын эртеңки келечегин эске алам. Мисалга мен исрап коочулукка катуу күрөшүп келем, муфтиятын деңгээлинде. Анан могу TikTokко катуу аракет кылам. Ошол дагы эми анча-мынча карап көрсөң өтө эле бир чектен чыгып кеткен жактары көп экен да. Аны реклама катары кандайдыр бир экөөбүздүн сөзүбүздү эле 1 минуттан кылып кошуп койсо болот экен ошол жака. Бирок көбүнчөсү ошол эртеңки күнү алар ошол жаштыгыны, анан убактысыны, анан билимге бере турган убактысыны, энергиясын да, күчүн ошого сарптап туруп, анан кийин эле эртең үйлөнгөндө ошол кантет дейм да, ошону ойлонор эми. Кантип ошол 2 жаш, мисалга экөө тең TikToктон табышып, өмүрүнү TikTok менен жашап туруп, анан эртеңки күнү мына жашоодо азыр мына глобалдык абал, дүйнө жүзү боюнча кандай курч немелер болуп атат, элди, жерди, намысты, тилди, улутту сакташ керек болуп атат, ден соолукту сакташ керек болуп атат, экологияны сакташ керек болуп атат, жаратылыш буякта маселе болуп атат. Ушундай учурда жанагы балдар кантип ошолорго мындай жан үрөп бир келечек сактап калайлы дейм да. Ошол жагын ойлойм да. Эртеңки келечектин тагдырына бир жол табуу. Ооба, жол табуу. Туура айтасыз, Устаз Юсуп, себеби дегенде бизде чындап эле элдин, жалпы мамлекеттин, калктын жашоосун кооптондурган абалдар түзүлүп атат да. Сиз айтып өткөндөй эле экологиялык абал. Эгерде биз башка жакты назарга албасак дагы борборубуз болгон, борбор калабызда болгон экологиялык абал өтө эле оор да. Анан ошол эле учурда биздеги Кыргызстандын өзүнүн географиялык шартында бизде өтө эле суубуз көп да. Мына мисалы үчүн бир өтө бир оор абал, экинчи жагынан бир чоң ресурсубуз бар да. Эмне үчүн биз жаштарыбызды ошол экологиянын алдын алууга келген учурда аны даярдап барбайбыз, ошол эле учурда сууну ар кандай жол менен иштетип калуунун аргасын издебейбиз. Себеби дегенде көйгөй ошо бардыгы үйдө жатат го дейм да. Себеби дегенде эртеңки күнү эл бала ыйлабаса эмчек кайда деген сөз бар эмеспи? Качан элдин аң сезими ойгонсо, качан эл ошол нерсени издеп баштаса, анан ошого жарашкан анан бекемелер ачылат эле, не институттар түзүлөт эле, изилдөөчү не лабораториялар ачылат эле. Ошого жараша мен кече жакында магазинге кирсем,
магазиндегі сатылған сулардың көпчүлүгү Қазақстандан келип атат да. Мен таң калам. Су bizde olsa кантип Қазақстандан су сатып алышыбыз керек эле. Су bizde агып өтүп атса, каяктан биз эмне үчүн ошол мен айтат элем, ошол акча арам депчи. Ошол суу да арам. Сен өзүңдөгү сууну сатып ичип албасаң, сен башка бирөөдөн сатып ичсең, бул сен кайсы бир деңгээлде бир сенин бир акылсыздыгыңдын бир далили да. Мына ошол жагына келген учурда туура айттыңыз, балдарга багыт берүү, балдарга бирдемкени үйрөнүүнүн жана өзүнүн эртеңки келечегине пайдабал коюп калуунун эң алгачкы орду бул үй бүлө ичи. Үй бүлө ичиндеги таалимге келген учурда устаз, бул таалим сөзүнүн арасында бир ишарат берип кеттиңиз, жөн гана теориялык сөз менен гана чектелбестен, баламыздын, кызыбыздын колундагы болгон шыктарга дагы кичине эмне көңүл буруу. Ал деген сөз кызымдын балким бирдемкени тигип алган кылайлык апасага үйрөтүп турса, же болбосо ал үйрөнүп калууга дагы шарттар чоң эмеспи? Бирдемкени интернет ачып койсо, ал жерден дагы кошумча дагы эмне башкача бир жолдорун үйрөтөт. Балабыз болсо бирдемке кошо калып, бирдемкени улай калып, ушундай бир жактарына дагы көңүл бурдуңуз. Андан сырткары дагы кандай бир практикалык жолдор бар, айтайлык, бир ат мингизебизби, же болбосо эми үйдөгү таалим жыл 12 ай болуп туруш керек, анан каникул болот эмеспи? Бизде каникулда балдарыбыз көбүнчө үйдө калса, ошол 3 айды биз колдон кетирдик. Анан балабыз ошол телефонго кирип кетет. Каалайбыз кирет ал. Ошондуктан лагерлер уюштурулуп атат. Жазында биз да уюштурдук. 3 жолу 150дөн баланы окуттук да. Эми балдар жана жерде келгенде, чын айтайын, 3 күн 4 күн шок болот экен. Телефонсуз. Телефонсуз калгандыгы үчүн. Не кылып атат, уктап атабы, жеп атабы, ал билбей калат экен бала. Алла. Биз жанагы ата-энелерди таштап кетип эме кылып, 3 күн өзүбүз да шок болдук. Алла. Не кылабыз булар менен депчи. Эчтеке кыла албай калдык. 4 күн 5 күн өтүп, анан акырын коёнго, тоокко, тетиги жылкыга үйрөтүп көрсөтүп, окуу дагы жок, намаз дагы жок, эчтеке жок. Мындай эле башлаган жашоо. Жөн гана чыныгы өзүнүн ким экенин таанытыш үчүн эле. Келип эле общество менен, калк менен, жалпы адамдар менен жашаш дагы кыйын экен кээ бир балдаргачы. Ошентип анан баягы бир айдан кийин жанагы балдарды кетирерде жышып ыйласак болобу? Алла. Устаз, муну айтып коюңуз, могу кандай болот деп. Кетким келбейт дейт. Кеткиси келбейт, бизден кетиргиси келбейт да. Алла. Ушунчалык балдар баягы руханиятка бир Юсуф алейхиссаламдын кыссасын айтып берсең, сахабаларды айтып берсең, же бир Халид ибн Валидди айтып берсең, аларга жөн эле бир жашоо экен да. Ушунчалык таңыркап, ушундай да болобу дегендейчи. Анан жана жерде бири-бириден жарышып, дарат алууну үйрөтөбүз, күрөш өттүрөбүз, бир залды күрөш кылып койгонбуз. Ошондой балдарды каникулдарда эми 9 класска чейин медреседе окуганга уруксат жок го. Ошол 9 класска чейин ар бир каникулда лагерлерди мындай талааларда, жайлоолордо уюштурсак болот экен, ошентип балдарды аябай бир жакшы лагерлерди уюштуруш керек экен. Бул нерсени биз дагы ушул өзүбүздүн бакыт ордосунда кыздар үчүн деп өткөрдүк элек. Биздики албетте баягы узак болгон жок, 15 күндүк кылсак дагы, ошол 15 күн ичинде биз да кыздарыбыздан биз айткан нерсени байкадык да. Акырына келген учурда алар да телефондон айрылып, чыныгы тарбиянын жолун көргөндөн кийин алар кайра сурап, бүтүрбөй эле койбойлукпу немени лагерди деп суранышты да. Кээ биркелер ыйлашты, кээ биркелер мен экинчи потокко кайра келем деп келишти. Иши кыздар жыйынтыгында бүгүнкү күндө биздин жаштарыбызга мүмкүн болгон бардык мүмкүнчүлүктөрдү, биздин колубузда келген бардык иш-чараны алардын эртеңки келечеги үчүн үйдөгү таалимдин башаты катары ушул жерден сунуп калышыбыз керек экен. Мына сөз биздин берүүдүн аягына чыгып атабыз, устаз Юсуп. Ошого биздин көрөрмандарга ушул үйдүн таалимин тегерегинде дагы бир айтпай калган же эскерилбей калган бир насаат кеңешиңиз болсо айтып калсаңыз. Эми урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү болбоду дегенде 3 тилди билген адам мындан ары мындай мал каражат жактан дагы жакшы жашайт да. Тил билүү керек. Коомдун ордун табыш үчүн табат. Себеби мындан аркы жашоо эми биз технологияга байланыштык, ааламдашуу, кошуналар менен жакшы мамиледе тил билүү керек. Кыргыз тилин эң жакшы билүү керек. Ошол учурда мен жакшы сүйлөй албайм, өзүм дагы мойнума алам. Башка тилди үйрөн деген өз тилиңди сат деген эмес да. Анан кээ бирөөлөргө
таң кала берем ошол өзбекчени түшүнбөдү менен казакча эмне деп атат депчи. Өзбек, казак, түркмен, түрк бул уйгур бул өзүбүздүн эле Биздин тил ал. Биз аны сүйлөөдөн, аны түшүнүүдөн намыстанбашыбыз керек. Эң туура айтасыз. Эмне үчүн орусча сүйлөгөндө о мыкты экен дейбиз дагы депутаттарды. Анан Өзүбүздүн түрк тилин сүйлөсөк, Ташкентке барып калайсыз деп койсо, жаман көрүп калабыз. Туура. Бул өтө жаман нерсе. Калай берсе Кытай тилин, аңгыз тилин, араб тилин балдарга үйрөтүшүбүз керек. Себеби келечекте мындан ары дин жеткирүүдө дагы тил керек болот. Анан мекенди өндүрүүдө да, өнүктүрүүдө дагы тил керек. Эң туура айтасыз. Логистикалык центрлер ачылып калса, дүйнө жүзү боюнча чоң университеттер ачылат буюрса бизде дин жагынан, сабаттуулук жагынан ошол жерде тил өтө керек болот. Ошон үчүн балдарыбызга эне тилди дагы, чет тилди дагы болбойду дегенде бир 4 тилде эркин сүйлөгөн балдарды тарбиялашыбыз керек. Эгер бир гана тил билсе, ал бала өнбөйт, өспөйт. Ушул нерсени дагы басым жасап кетейин. Тил дагы зарыл нерсе. Анда эмесе урматтуу биздин катталуучулар, жалпы калайык калк, мекендештер бүгүнкү биздин берүүбүздүн артынан түшүнгөн нерсе көрсө балдарыбызды жетилтүү бул алардын алгачкы жаш өмүрүнүн алгачкы мезгилинде экен. Ал кайсы жерден башталат дегенде албетте ал үй ата эненин маңдайында, жылуу очоктун үстүндө, таттуу тамактын үстүндө, дасторкондун үстүндө, ошол жердеги болгон атанын жылмаюусу, эненин шаты кубанычы менен чогуу алынган тарбия эң ишеничтүү тарбиялардан болот экен. Ал эмне деген тарбия десек, алардын эртеңки күнү коом үчүн, мамлекет үчүн, жалпы эле инсаният үчүн азамат болуп түптөлүүсүнө, калыптануусуна эң ишеничтүү кадам. Андыктан сиздер биз менен чай үстүндө чогуу болуңуздар, сиздер үчүн биз дайыма ушундай пайдалуу сабактарды берип турууга даярбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.